Замандын өнүгүшү менен билим алууда адам өзүн өнүктүрүүдө ар кандай жаңы методдор пайда болду. Алардын бири кванттык психология. Квантовая психология деген бул азыркы заманбап психология. Классикалык психологиядан айырмасы бул адамдардын аң сезимине өтө терең кирип, кандай десем, терең изилдеп чыгат да. Квант деген сөз негизи энергиянын бөлүкчөлөрү деп айтылат. Энергиянын ошол энергия аркылуу биз поле деп коет да, тала. Мисалы кванттык талаасын ачабыз дагы. Ошол кванттык талаада мисалы сиз менин аң сезимдериме кирип, менин сезимдерими толугу менен сезе аласыз. Ошол терең сезимдер аркылуу иштейбиз. Баягы квантовый психологияда адамдардын аң сезимдерине өтө терең кирип атпайбызбы? Бул жакта адамдардын аң сезимине гана эмес, баягы айтып коет го ДНК деп же, кан аркылуу тазаланса дагы болот да. Себеби бизде квантовый психологияда адамдын мээсинин именно нейрондору менен иштейбиз да. Мээнин нейрондору бизде көп жылдан бери жаткан информацияларды, мындай айтканда, маалыматтарды сактап калат экен да. Ошол маалыматтарды өчүрүп, же болбосо маалыматтарды өзгөртүү менен адамдардын жашоосун толугу менен өзгөртсөк болот. Бүгүнкү каарманыбыз Гүлзар Жусупова, кванттык психолог. Ал 5 жылдан бери 3000ден ашык адамдарды окутуп, алардын жашоосуна дал ушул илимдин таасири чоң дейт. Кванттык психологияда адамдын жан дүйнөсүн жана жашоосун толугу менен 180 градуска өзгөртсөк болот. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн бизде разбор деп коет, талдоо, адамдын жашоосун толугу менен талдайбыз. Бир көйгөйдү алабыз дагы, ошонун терең себептерин таптырып, ошол себептерди жок кылабыз. Бул жакта кванттык жанагы энергиянын бөлүкчөлөрү деп атпаймынбы? Ошол бөлүкчөлөр жанагы трансформация кыла турган сөздөр кошулганда адамдын жашоосу толугу менен өзгөртүлөт. Бул жерде жанагы разбор деп атпаймынбы? Талдоо кылганда бул талдоо 1 сааттан 2 саатка чейин созулат. Бул жерде өтө терең себептерин табабыз дагы, ошол себептерди трансформация кылабыз. Ошондо адамдын жашоосун толугу менен өзгөртсөк болот. Мисалы бир оорулуу адам келди. Же болбосо баягы карыз, азыр бизде эң популярдуу болуп аткан адамдын көйгөйлөрү. Карыз менен келишет, оорулар менен келишет, мамиленин келишпестиги менен келишет, жана бизнестин жүрүшпөстүгү, ар кандай көйгөйлөр менен келет. Ошонун баардыгын биз терең изилдеп, ошолордун баардыгын өзгөртө алабыз. Карыздардын дагы себебин табабыз, оорунун дагы себебин табабыз, мамиле келишпестиктин эмне себептери бар, ошолордун баардыгын таап, баардыгын трансформация кылсак болот. Мындай айтканда, адамдын жашоосун толугу менен өзгөртсөк болот. Бул сыйкыр эмес, эч кандай көз ачыктык эмес, бул кванттык психология жана трансформация сөздөрү менен иштөө. Ар бир адамдын ийгилиги өз колунда. Бар болгону ошону колдоно билишибиз керек. Жанна Усубалиева, Нурсултан Осмонакунов, Назгүл Чороева, Кутмантан.